Татыбай жоокер миң күчү, таптамай намыс үлгүсү, талашсыз бары кошулат, таластын Нуржан бүркөтү. Бүркүттө илип булакты, ата салттын улантты, кара кушту чапкылап, казанга салдың улакты. Кара куш болду мингени, ак шымгы анын кийгени, такымга кирсе көкбөрү, казандан күтөт эл сени. Арбаңыздар урматтуу көрөрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Бүгүн кайсы улакчы тууралуу сөз болорун түшүндүңүз болуш керек. Андыктан биз менен бирге болуп, Нуржан кантип көкбөрүгө келип калгандыгын, улуттук курамга жана ынтымакка кантип кошулганын, ошондой эле Сейитбек менен атаандаштыгы жана достугу тууралуу маалымат алыңыз. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Нуржан Белисбек уулу 1994 жылдын 20 декабрында Талас облусунун Карабура районунун Бакайыр айылында туулган. Бою 182 см, салмагы 84 кг. Билими Бишкек автожол колледжин бүтүргөн. Айылда байкелер улак ойношчу. Нуржан дагы кичинесинен эле аларды ээрчип, сабактан качып кеткен күндөрү болгонун айтат. Мындай чоң улакчы болом деген деле максаты болгон эмес. Өзү жылкыга жакын болгондуктан улакка кызыгуусу күч болгон. Ынтымакка келип калуусу боюнча Таласта көкбөрү боюнча райондук шеринелер болуп турат. Оюн жума сайын өтөт. Ошол райондук оюндарда мыкты деп тандалып алынган оюнчулар ынтымактын курамына кошулат. Нуржан дагы ушул тандоонун арты менен ынтымакка келип калган. Башынан эле чагылчу болом деген атаандаштын тайгазанына салым салып, командасына упай алып келгенин жактырат. 7 жылдан бери Талас облусунун намысы үчүн улак чаап келе жатат. Албетте башка командалардан буга чейин оюнчуга сунуштар түшкөн, азыр да түшүп жатат. Бирок башка клубка баруу оюнда жок. Мен ийгиликтерге ынтымак менен жетиштим. Өзүмдү ушул команданын курамынан гана көргүм келет дейт улакчы. Улуттук курамга кошулганы тууралуу айтсак, 2016 жылы көчмөндөр оюндарына Нуржан кадимки көрүүчү катары барган. Ал жактан улакчылардын машыгууларына күбө болгон. Облус эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли колдоп сүрөп жатты. Ошондо буйруса мен дагы жакшы ойноп, улуттук курамга кирем деп максат койгон. 2018 жылы Норус турниринде мыкты оюнчу наамын алган. Ошондон кийин 4 чабуулчунун бири болуп, улуттук курамга кошулган. Улуттук курам менен биргеликте көчмөндөр оюндарында чемпион болгон. Үй бүлөдө 6-1 тууган. Үйдүн улуусу, атасы дагы учурунда улак ойногон, көзү өтүп кеткен. Апасы үй кожойкеси, 3 карындашы турмушка чыккан. Азыр ынтымак командасында 2 күйөө баласы ойнойт. Тактап айтканда Кушчубай Илис уулу менен Данияр Искендеров. Учурда өзү үй бүлөлүү, бир кыздын атасы. Сейитбек Анарбек уулу менен атаандаш болгону тууралуу. Сейитбек 2015 жылы ынтымакка келсе, мен 2016 жылы кошулдум. Ошондон тарта эле ортобузда достук мамиле бар. Үй бүлөлүк катыштабыз. Бул эми спорттогу атаандаштык. Оюн талаасында атаандаш катары кете бересиң. Уруп кетесиңби, кулатып кетесиңби, ал оюн талаасы да. Оюндан кийин кадимки эле достук мамиле сакталат. Тайгазансыз көкбөрүгө кандай карайсың деген суроого Нуржан төмөнкүчө жооп берген. Мисалы айылда тайгазаны жок эле жер улак, аламан оюндар болот. Анда деле жаракат алгандар көп болот. Көкбөрү тайгазан менен ойнолушу керек. Ансыз оюн анчалык бүйүр кызытпайт. Көрүүчүлөргө кызыксыз болуп калат. Көкбөрүнүн өнүгүшү үчүн тайгазан чоң мааниге ээ. Быйыл Нуржан жаңы ат минип оюнга чыгып атат. Бирок 100% азырынча бири-бирине түшүнө албай жатышат. Буга чейин Каракуш менен Нуржан топ келген тандем болгон. Дал ушул Каракуш тууралуу ал мындай дейт. Оюнда жалпы жыйынтык көрсөтүү 70% алдындагы атыңдан көз каранды. Өзүң мыкты ойносоң, атың начар болуп турса кайдан улак салмак элең. Каракуштун мингениме быйыл 3 жыл болду. Муну башында Сейитбек Анарбек уулу минчү. Ал башында ат алдырганда мен муну мине баштадым. Алгач минип оюнга чыкканда эле мыкты оюнчу наамына ээ болгом. Ошондон мага бул ат жыгып калган.
Кара куш жашы 10 жашта дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 1 жолу, президенттик кубокту 4 жолу, Норус турнирин 2 жолу, 9 май турнирин 2 жолу жеңген. Кара куш чабуулду эң мыкты аткарган ат. Муну Таластын Көк Кашат деген айылдан Көкбөрүү Федерациясынын президенти Талас Бегалиев алып келген. Башында Каракушту Сейитбек Анарбек уулу чаап жүрдү. 2019 жылы бул атка Нуржан Мелисбек уулу минген. Экөө жакшы оюн көрсөтүп жатат. Негизинен Көкбөрүүдө Каракуштун тизгинди тартканда тык токтогон аттар оюнчуга аябай артыкчылык берет. Каракушка отурганы Нуржандын жылдызы жанып, 2019 жылы Норус турниринде хет-трик жасады. Удагасы менен мыкты оюнчу наамын жеңди. Өзү анчалык деле чоң эмес, чыдамкай, жакшы чуркайт, тез токтойт, тайгазанга жеткенде 90% токтоп берет. Муну илгери Таластагы жылкы заводко келген атактуу Пакет деген айгырдын тукумдары дешет. Улак оюнуп жан багууга болобу деген суроого улакчы төмөнкүдөй жооп берди. Көпчүлүк командалардын оюнчулары келишимдин негизинде жылында өз деңгээлине жараша 2000–3000 долларга чейин алышат. Балдар Талас облусунан болгондуктан баары намыс үчүн чыгышат. Көкбөрүүдөн эң көп каражат тапкан байгеси бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 110 000 сомго ээ болгон. Урматтуу көрөрмандар, Нуржан Мелисбек уулуна кандай баа бересиздер? Ой пикир калтырып кетиңиздер.